Урматтуу өкмөттүн өкүлү Алмат Акунжанович, менин өкмөт башчыга өзгөчө өтүнүчүм бар. Өткөн жуманын этегинде өз айтты, өздүк баракчасы аркылуу мындай деген сөздү айтты. Өлкө башчынын сунушу аркылуу мен өз өкмөтүмдүн аппаратына тапшырма бердим. Жол эрежелерин боюнча айыптын көлөмдөрүн азайтуу боюнча деген тапшырманы бердим деди. Мен буну өзгөчө жылуу кабыл алдым. Эгер чындан эле өлкө башчы менен өкмөт башчынын ушундай ниети бар болсо, анда жана эки референдум жөнүндө мыйзамды бардык мыйзамдарды бузуп ушул жерден 2 күндү чокудан өткөрүп алып кеткен. Автоматтай тездик менен корутунду берип, алек заматта алып кетишкен. Ошондой тездик менен эгер чындан эле карапайым элдин камчысын чаба турган болсо, жол эрежелеринде болгон айыппулдардын көлөмүн азайтуу боюнча мыйзамды азыр алып келишсин. Эмки экинчи күнү комитетке киргизип, анан да палатага чыгарсын. Мен ушуну талап кылам. Эгер мындай кылып алдап жаздан жайга, жайдан күзгө кыла турган болсо, анда бул афера. Анда андай өкмөттү отставкага кетириш керек. Бул мен биринчи талабым. Экинчи талабым, мен Кумтөр боюнча маселени ушул жерден көтөрдүм эле, Алмаз Акунжанович. Мен сурадым эле, 2004-2009 жылдардагы Кумтөр менен Камекан менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда келишимдин копиясын бергиле десем, бүгүнкү күнгө чейин бербей келатат. Өткөндө мага бир кат бериптир, бир катта эки башка маалымат жүрөт. Госгеология айтып атат, ушул күнгө чейин 410 тонна, 200 килограмм алтын казылып кеткен десе, кыргыз алтын айтып атат, 409 тонна алтын казылып алынган, сатылган дейт. Айырмасы 1 тонна 200. 1 тонна 200 деп айткан оңой. Бирок бул 65 миллион долларда, 5,5 миллиард сомда. Ошол алтын кайда? Ким жеп кеткен? Ушул боюнча өкмөт мага түшүндүрмө берсин. Анан мынакей 410 тонна алтын казылып алып кетти. 410 тонна алтын казылып кетти. Бул деген 25 миллиард доллар. Эгерде Кумтөр боюнча мурунку кыргыз өкмөттөрү чыккынчылыкка барбаганда, Кумтөргө кулдук урбаганда, анын 15 миллиард доллар, же болбосо 67% бизде калмакта. Эми мамлекеттик комиссиянын мүчөсү катары мен ушуну сурап атам. 2004 жылы эмне үчүн акцияны биз алтынды сатканбыз? Ким 16 000 гектар жерди трансформация кылган? Кимдер ошого кулдук урган? Кимдер Кумтөргө кызмат кылган? Эски жаңы конституция менен Кумтөр боюнча кылмыштар бар, жокко чыгып кетет. Бул дагы Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын иши да жокко чыгып кетет. Андыктан мен тез аранын ичинде сурайм. 2004-2009 жылдардагы келишимдерди эмне үчүн биз аларды салыктан бошоттук? Эмне үчүн биз 16 000 гектар жерди бердик? Азыр айтып атат, 71 тонна алтын калды дейт. Эгер 71 тонна алтынды азыркыдай темп менен 5 жылда казып бүтөт, анда мөөнөтүн кыскартпак бу. Анда 5 жылдан кийин Кумтөр кетиш керек экен да. Ошондуктан ушул маселелерди мен өзгөчө тапшырма катары өкмөт башчыга айтам, жеткирип барыңыз. Рахмат.